Assalamu alaikum agayın. Бүгін әме Дүйшөн Керимов деген автордық берүүнү баштап атабыз. Мурда тартып жүргөн наследие орусчасы, кыргызчасы мурас Замир Келдибеков деген дос тартчу. Аны Замир досум өткөндө бир жакшы берүү кылдык эле. Анда мына Асман шаары жөнүндө пикирлерди эл сураган, Мадумаров жөнүндө, анан мынау биздин көчөлөрдөгү митингке тыюу салып атпайбы мамлекет? Тыюу салып атат да таптакыр. Улам жылдырып эле. Ошондой курч маселелер жөнүндө айттым эле. Мен өзүмдүн жеке көз карашымды. Анан ал бат эле бир 7-8 саат эле 10 миңден ашык көрүүчү болуп кетти эле. Анан негедир ал дос өчүрүп салып эле ошо менен ыңжыңсыз сөз да жоголду, телефонду да албайт. Анан Замир дос менен көп берүүлөр жасаганбыз, андай сындар болчу. Аны бирөө коркутуп койгонбу, же өзү эле жүрөгү түшүп калганбы? Анан жок болду. Мейли ал Замир достун өзүнүн маселеси деп коелу. Ал баягы мындай айтканда разведкага чогуу бара турган акыбал жок окшойт менимче, орусча айтканда. Эми бүгүнкү берүүбүздү баштарда бир жакшы жагымдуу кабарлардан айткым келип атат да. Мына менин колумда жаңы эле басмадан чыккан президент Садыр Жапаровдун Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деген мына мындай китеби чыгып колума тийди. Мына басмадан чыгыптыр жаңы эле. Анан мен абдан окуп чыктым. Мен баягы илгери нарындык туугандарымча Москвага жазчу, биздин нарында мен областтык газетти иштеп жүргөндө анонимный каттарды жазчу, арыздарды. Анан Москвадан келип текшергенде ошо жыйналыш бүтүп калганда бирөө колун көтөрчү да, мен окубасам да оюмду айтайын деген. Эми андай кишилерден эмесмин. Мен окуп, мына ушундай абдан карандаш менен чийип окуп чыктым. Бул эми багыт экен. Ошол өнүгүүнүн багыты, идеология деп турат кашанын ичинде. Бул эми бизге президент катары, лидер, жол башчы, кол башчы катары ушу багыт берип атат. Бул маселе биздин көктөн издегенибиз жерден табылып атат деген маселе. Жакшыны жакшы дейли. Абдан жатык тил менен жакшы берилиптир. Муну иштеп чыккан адистер дагы болсо керек. Анан негизи президенттин ою, тилеги жакшы. Мына мен учкай ар жеринен учкай окуп берсем, кандай ойлор менен, сөздөр менен башталган. Идеология деген түшүнүккө токтолсок, идеялардын багыт берүүчү жыйындысы деген маанисинен сырткары, идеология так ушундай болуш керек деген аксиомалык аныктамасы жок. Ошондуктан ар ким бул темада каалагандай кеңирүү сөз кылуу менен бирге кыскача ой пикирди жазуусуда кадиреси көрүнүш экенин байкадым. Мен багыттаманын кыска жолун сунуштоону тандап алдым. Анткени жогоруда учкай сөз болгондой, дүйнө бардык жагынан ылдам өзгөрүүдө деп атат. Албетте дүйнө азыр башка дүйнө, бүгүнкү дүйнө. Мындан мынабу кыргыздар улуу туумоо деген, бул адамзатка берилген чоң сыноо, пандемия деген мына вирустук оорудан кийин адамзаттын тарыхы дагы, тагдыры дагы кайрадан карап чыгууга жана өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Мен ушундай туям. Мына азыр билинбеген менен согуштар жүрүп атат, дүйнөлүк деңгээлдеги. Анан аламдашуу жүрүп атат. Тынчы жок адамзаттын. Баягы биздин жөнөкөй эле өзүбүздүн тарыхыбызга келсек, мына өткөн кылымдарда, 19-кылымда, аркы кылымда тарыхта калган Калыгул Оля абабыз айткандай, эртеден кечке тырмаңдап иш бүтпөгөн бир заман. Адамзат шашып атат, жанталашып иштеп атат, акча деп атат. Бирок орусча айтканда результаты же жыйындысы, үзүрү аз, жугумсуз. Бир адамзат өзүнүн рухий дүйнөсү менен кошо жанагы бүткүл өзүнүн жүрүм турумундагы салт санаасындагы жок болууга, жардын кырына алып бараткандай сезилип. Ал биз эле эмес, бүткүл дүйнөлүк эксперттердин, окумуштуулардын көз карашы ушундай болуп атат. Муну же мунун оңолуу жагы адам кайра жаралуу, возрождение пайда болушу мүмкүн, же Кудай сактасын дейли да.
Мына ушул ой айтылып атат, мына бет ачарды эле. Андан кийин анан мына мындай, мен чолуп убакытты кетирбей айтып атам. Тарых улутка дем берип, анын жок болбой сакталып турушуна азык берүүчү башкы булак. Өз тарыхыңды жакшы билүүгө кызыктар болбосоң, урматта уруна албасаң, анда улут катары жоголууга багыт алганың. Ошондуктан улуттун өз тарыхын урматташы, муундан муунга аздектеп калтырышы анын жашоодогу жан асыгы, мен кошумчаларым милдети дагы. Мына эң төтө кыска айтылган ойлор. Адам катары, улут катары элдин да элдүүлүгүнүн өзүнүн жоопкерчилиги бар. Албетте мамлекет, мына мамлекет баштап атат. Али тактар элек миңдеген жылдардан да ашык мезгилдин камтыган кыргыз элинин тарыхын толук изилдеп чыгуу үчүн окумуштуу адистерге шарт түзүү, эгемен мамлекеттин бирден бир милдети жакынкы убактарда муну аткарууга киришүүгө өзгөчө маани берилип колго алынмакчы деп атат. Баракелди дейсиң. Мына ушул 30 жыл бою Акаев доорунан бери. Муну тарыхты кой, баары урук дүйнө көчөгө ташталды. Ошондон эмне болду? Урухуй мына анархия келип чыкты. Манкуртизм өсүп чыкты. Өзүбүздөн кайнанагабыз өзүбүзгө жазгандай. Жанагы кайдыгерлик өсүп чыкты. Жалаң тыйын кубаламай, байлык кубаламай, оорусу пайда болду бизде. Кумары пайда болду. Мына эми тарыхты ал жылдары деле акча бөлүндү миллиондогон. Академия, тарых институту деген түзүлдү. Кыяс Молда Касымов турган башында. Тетиги ноокаттык бир ишкерди билем, Рустам Маманов деген. Ал жеке тарыхты жазам деп аракет кылды. Бизди да бир жолу чакырып барган. Бир шулуундар өзү ээлеп кетти, бирок ал тарыхтан дайын жок. Бирок бул тарыхты жеке адам жеке ишкер жебели бай жаса турган иш эмес бул. Бүтүндөй мамлекеттик бекем программанын негизинде жазылыш керек. Мамлекеттин көзөмөлүндө архивдик материалдарга таянуу менен анан биздин ОСЕК кулактан кулакка улуу манастай айтылып келген ошо санжыралардын негизинде ортого келип, албетте анын жаман жактары, ыплас жактары калтырыш керек, электен өтүш керек дагы. Адамзатка келечекке үлгү боло турган трагедиясы менен чындыгы журулушкан тарыхты ортого алып чыгаруу керек. Мына ошондо биз тарыхыбызды тактап, анан ага бекем таканчыктап, урухут дүйнөбүзгө анан алдыга жылуубуз керек да. Мына президент ошол ойлорду айтып атат. Андан кийин ал эми академик Бартолт Көлөмдүү кыргыздар деген эмгегинде кыргыздар Борбордук Азияда эң байыркы элдердин катарына кирет. Азыркы кезде Борбордук Азияда жашап жаткан элдердин ичинен тарыхта аты мынчалык эрте кезиккен бир да эл болбосо керек деген Бартолттун аныктамасын берип атат. Бул эми мына азыр интернет айдыңы, интернет заманы, андан да чоң айдыңдарды илимий аныктамаларды бизге берди. Мына Кытайдын летопистери 5000 жылдык, андан аркы жылдык мамлекеттүүлүктөр жөнүндө айтып атат кыргыздын. Бүткүл дүйнөлүк мына Германиядан келди го. Германиядын мурдагы эски окумуштуулары далилдеген байыркы кыргыз алтын доорунун картасы, географиялык картасы. Саян тоодон Урал тоого чейин, Орол тоо деген кыргыздар, ошого чейин ат ойноткон кыргыздын мамлекеттүүлүгү, бабаларыбыздын эрдиги келип бизге калкылдап келип жетип атат. Албетте биз ошо чындыкты аны эле тутуп эле асмандата бербей, жана күндөн бүткөнбүз, айдан бүткөнбүз, анан кайыптан бүткөнбүз деген бир азгырык ойлордон эмес, гиперболалардан турбаган, карандай драмалуу, трагедиялуу, чындыктуу, эрдиктүү, нарктуу тарыхыбызды алып чыгышыбыз керек. Мына ошол, мына президент ошол жолду айтып атат, жолду көрсөтүп атат, ошого камкордук көрөбүз деп атат, ошону жасаганга, ишке ашырганга. Муну баракелди деп беш колдоп колдойбуз. Ана эми демек бүгүнкү дүйнөлүк өсүшкө илимий, маданий жетишкендикте төп келишкен, керек болсо алардын алдыңкысы болуп жол баштагандардын сабында турган жаңырган жаңы Кыргызстанды курууга толук мүмкүнчүлүк бар. Мамлекет экенибизге ишеним менен кароого чакырат элем деп айтып атат. Андан кийин эми негизги сөздү баштардан мурда идеологияны эки чоң бөлүккө бөлүп караган туура дейт элем дейт. Мамлекеттик идеология, улуттук идеология. Ап бара келди. Мына биздин оюбуз ушунда төп келип атат.
мамлекеттик идеология деген. Ошол улуттук идеологияга таянуу менен бүткүл дүйнөлүк алгылыктуу жана экономикалык саясий идеологияны алып келип синтездеп, анан адамзаттык орток байлыкка теңдешкен, өнүгүүгө теңдешкен, өнүгүүнүн жолун көрсөтүп турган идеологияны алып чыгуу керек деген ой айтылып атат. Биз буга дагы кош колдоп колдойбуз. Мамлекеттик идеология мамлекеттин руханий, маданий, илимий, экономикалык жана интеллектуалдык жактан туруктуу өнүгүшүнө шарт түшкөн ой максаттарын, идеяларын жана аткара турган иш аракет программаларын коомго туура түшүндүрүүдө турат. Мынабындай мен мынабунун баарын эме айтып берсем абдан сөз көп. Мен карандаш менен чийип мындай бир тыкыр карап окуп чыктым. Абдан жакшы кыска, нуска, того тережери берилген китеп болуптур. Китеп дүйнөсү мынабындай китептин, барактын, кагаздын жыты, тамганын жыты жыттанып турганда анан мээң агып кирет. Муну бүткүл дүйнөлүк эксперттер далилдеген илимий жактан. Мына интернеттен, экрандан өзгөчөлүгү, китептин, кагаздын өзгөчөлүгү. Улуу тиран, баскынчы делген, канкор делген Чыңгыз хан китепканалардан тизгинин тарткан, сабатсыз болсо дагы. Темирлан китепкананы баалаган киши, мына китеп дүйнөсүн баалаган киши, жангерлерден. Бүткүл дүйнө бардыгы Сталин ыр жазган, мына тиран, диктатор. Рухий дүйнө менен алектенген кишилер болгон. Кандай жанагындай кандуу болсо да жолдору, тартип болсо дагы, диктатор болсо дагы, камчысынан кан тамып турса дагы, бирок ошо рух дүйнөгө таянган. Ал эми өнүккөн мамлекеттердин, мына финдерди алалы, өзүбүзгө чак, Япон, Кытайды албай эле коелучу, монголдорду мына өзүнүн рухий дүйнөсүн бекемдеп, кыртышына таканчыктап туруп анан үрөөн сейип атат. Дүйнөлүк өнүгүүнүн үрөөндөрүн. Биз да ошол жолдо кетишибиз жөнүндө президент айтып атат. Биз да ошол ойдобуз. Мына жакшы кашкайган аксиома. 30 жыл бою мамлекеттик бийликтегилердин шайлоолордо берген убадалары аткарылбай, тескерисинче жогорку кызматтагылар кандайдыр табышмактуу жолдор менен байып, ал эми карапайым калк жакырланып, жарандардын жумуш таап, оокат өткөрүүсүнүн негизги булагы болгон миграциянын күчөшү элдин бийликке болгон ишенимин кетирип жаткандыктан, бүгүнкү бийликтин ишине да өтө аяр сын көз менен карап турганын билебиз жана аны туура түшүнөбүз. Менин бир ишенгеним, элибиздин билим деңгээлинин жогорулугу, маалыматты кабыл алуудагы токтоолугу ар кандай жеңил ушактарды ээрчип кетпей, баарын акыл эске салып туура баа бере алгандыгы, эмне иш болсо да дайыма ар тараптуу кабардар болууга умтулгандыгы деп атат. Мына кыргыздын ар тараптуулугу жөнүндө айтып, дайыма айтып келебиз. Кыргыз деген бир мындай штампка же болбосо бир мындай изоляцияга түшүп калбаган эл өзү. Ачык коомдо жашаган миңдеген жылдар бою көчмөн турмуштун өзүнүн маанайы, мазмуну ошондой. Биз демократиялуу эл болгонбуз, көчмөн турмуштун демократиясын курган, цивилизациясын курган эл болгонбуз. Бүгүнкү күнү аны алкага салуу мүмкүн эмес. Мына президент ошол ойду айтып атат. Ошол ойду ишке ашырса абдан жакшы болот. Ал жакшы айкын жол. Демократиялуу жол, мыйзам жол. Эми мен кыскарта айтайын. Абдан мен окурмандарга сунуш кылып дагы мындай жолдомо катары айтып койгонум 41 000 даанада чыккан экен. Көп кишиге жетсе керек бул. 41 000 дегенде менимче мына китепти иштетип нускалап аткан ошол жардамчы адистер дагы жакшы. Ошо 41 000 деген 41 деген бул биздин төлгө, көчмөн турмуштан келаткан энелерибиз тарткан төлгө. Таш 41ден турат өзү. Төлгө тартуу деген да. Жакшы төлгө болсун. Бул китептин ошол башталышы багыттарын берип атат. Элибиз ушуну аңдап түшүнүп, ошол жолдо биримдикте бир мына коогалуу учурларда, коогалуу заманда, коогалуу ааламдын алкагында биз өзүбүздү жолубузда өнүгө турган алдыңкы бир технологияларды, алдыңкы процессти сезип, сиңирип, анан өздөштүрүп кеткенге даярбыз албетте. Ошол жолго түшүүбүздү Кудайдан тилейли. Анан кийин экинчи дагы бир жакшы кабар айткым келет, өзүбүздүн ишибизге байланыштуу. Мынабу биздин мамлекеттик тил комиссиясынын офисине деп коелу, кеңсесине мына
Türkiye mamleketinin TİKA деген компаниясы бар. Albatta бұл мамлекеттік компания, ушул TİKA компаниясы бізге көмөктөшүп, жалаң мынабы эски арабадай болгон компьютерлерибизди алмаштырып, жаңыларын бүгүнкү заманбап комплектisi менен ошол жаңылап берип атат. Мына азыр эле келип кетти, Алишер деген мырза элчиликте иштейт экен. Абдан биз ыраазы болдук. Баарын орноштуруп өзүбүзгө берип атат. Бул боордоштук. Мына кам көрүү деген ушундай болот, боордоштук деген. Алар мен жарай айтайын десем, суммасын айтпай эле коюңуз деп, ал сыр болсун деп атат азаматтар. Көрбөйсүзбү? Муну жөн гана өзүбүздүн жардамдашыбыз, боордоштук кол сунуп атканыбыз деп. Бизди да кубантты. Эмкиде бир мынабы газетибизди чыгарганга да бир чоң жардам өбөлгө болот деп ишенебиз, аракеттенебиз. Эми газет демекчи, мына биз кыргыз тили газетасын чыгарып келатабыз деп бир жыл болду. Айына бир жолу чыгат, 16 бет менен түзүк чыгып атат, жакшы чыгып атат, өзгөртүп атасың. Илгерки маданият, Кыргызстан маданиятындай болуп атат деген кишилер көп. Жогорку эле адистик, интеллектуал кишилер айтып атат, бирок мен өзүм ыраазы эмесмин, туугандар, окурмандар. Бул эми колдун учу менен чыгып атат, чынын айткандачы. Буга жакшылап чыгаруу үчүн албетте каражат керек. Каражат болсо, ошодо кайрадан газет, мына китеп дүйнөсүн жандандырууубуз керек. Бул акыл эстин уюгу өзү, акыл эстин тамызгысы, уюткусу, китеп дүйнөсү, кагаз дүйнөсү. Ал эми интернет, албетте заманбап информацияларды алганга жана учкай маалыматтар алганда интернеттин алдына азыр ат салууга болбойт. Интернет деген ошол Япониянын өзүндө, Англияда бүгүн азыр көп чоң маселелеринен баш тартып атат. Себеби бул акыл эс туюмду начарлатат экен. Мына акыл эс тутууну да начарлатат экен, анан көздү көрүүнү начарлатат экен, ден соолукка зыяндуулугун айтып атат. Мунун орду менен пайдалануу жөнүндө биз азыр үйдө деле, сыртта деле, маршруткада деле, автобустарда деле ушул өчөй беле ушуну тиктеп отурган кишилер. Бул ден соолукка канчалык зыян, анын эс тутумга пайдасы, зыяны жөнүндө айтып атат дүйнөлүк. Анан эми ошол газета жөнүбүздө сөз болгондо, биздики 6 айга бир жазылат өзү. Ар бир айга ошо 6 айга 265 сом болгону. Мен орой тамашалап азилдеп калам. Орой болсо дагы, ошол орой болсо кечирим сүрөйм. Бир жанагы четок деген арактын баасына да жетпейт, же 1,5 килограмм эттин баасына жетпейт. Ушуга жазылуу компаниясы быйыл абдан мына биздин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мырза өзү кол коюп берип, милдеттүү жазылуу жөнүндө ошол жерлерге каттар кетти. Биздин төрага Каныбек Осмоналиевдин каттары, мен кол жеткен түштүк аймагын былтыр кыдырып келгем өзүмдүн акчама. Бул өздүк чарбада бизге бир тыйын бөлбөйт бюджеттен. Эми ушул колум жетсе, мен Акылбек мырзага, Акылбек Жапаровго кайрылат элем. Акбай айланайын, ушул Энетилге бир акча бөлүп койчу. Энетилди биз шаарда сүйлөнбөй калды. Мына көчөдө кетип атсаң кыргыздын борбору деп эч ким эсептебей калды. Ушуну жандандыралы деп мына төрага баштап, Кыргызстанды чаркайланып кыдырып, президент указ чыгарып, мына конституциялык мыйзамдагы жогорку кеңештен ийгиликтүү өтүп келип, азыр президенттин кол коюусун күтүп атат. Ал чыкса канчалык 89-жылы кабыл алган мыйзамдан кийинки экинчи мыйзам кабыл алынат, заманбап. Канчалык ийгиликтерге жол ачат эле. Мына ошондой бир үмүт менен турабыз. Анан мен эми кыскарта чапканда мынабы жазылуунун, экинчи жарым жылдыкка жазылуунун маалыматын кечээ Кыргыз почта аркылуу жазылабыз. Ошол почта үйүнө чейин жеткирет баягыдай эле. Анан ушуну алсам, эми таң калганым, ошол мен кыдырып келген түштүк регионунда жакшы жазылган. Жакшы жазылган. Мына мен жакшы дегеним мына Кадамжай району, Баткен району, Лейлек району 100дөн ашык нускаларга, Алабука, баары койчу, Нокен, бардыгы Нокен 231 нускага жазылып атат. Ал эми бир Кара-Суу району Айжан Мамаевна деген акимдин орун басарынын жеке демилгеси менен ал карындашым мага канчага жазылабыз дегенде убада берген. Ошол убадасын былтыр да аткарды, быйыл андан эселеп аткарып атат. Быйыл 750 нускага жазылып берип атат. Бир Кара-Суу району. Ал жерде өзбек тилдүү элдер да көп. Эл бар, ал жерде улут бар.
Ал эми ошого карабай мына акимдин иштеп атканы, идеологияны жүргүзүп атканы кыргыз тилине ушунчалык деңгээлде көлөмдө жазылып берип атат нускада. Анан эми мен мына Бишкекке мына Эдил Абдыкадыров мырзанын өзүнө дагы кайрылдык. Ошол жыйналыш өттүк мэрияда. Болгону 1,5 миллион элге чапчып кетти го азыркы жашоочулары. Анан министрликтерин эсептегенде Бишкек 79 нуска караң жазылып атат. Карачы. Түңүлөсүң. Газет окубайт. Же башкасын өнүктүрүп ийсе билбейм, анан газет окубайт. Ал эми мен Ат Баш районунда төрөлүп өстүм эле. Ат Баш району 15 нускага. Эшеналы Арабаев деген биринчи алипени уясынан учурган мекени, кичи мекени Кочкор районунда 4 нускага жазылып атат. Тоң районунда 4 нускага. Булар эми акылы башынан ашып кеткен кишилерби, же такыр кайдыгерби? Не деп айтасың? Ушундай туугандар. Азырда кеч эмес, жарым жылга жазылса, кеч эмес үйлөрүнө чейин жеткирип берет. Жаман материалдар эмес, жакшы, баягыдай көңүл көрүп, же болбосо тааныш билиш менен жазылбайт. Карандай ушул жашыбызда, ушул тажрыйбабызга таянып, карандай нускалуу материалдарды, нускалуу тексттерди берип атабыз. Мейли терминология, мейли лексика, мейли тиги усул, мейли көркөм чыгарма болсун, абдан мындай электен өткөрүп бергенге аракет кылып атабыз. Окурмандар жакшы деп атат. Анан сиздерге сураныч, кайдыгер калтырбай, жанагы акимдер кичине көңүл бөлүп, бул президенттин указы деген чыгып атат. Нарк, насил эки жолу чыкты. Президенттик башкаруу туугандар толугу менен бизде. Ошону түшүнбөгөн Ылдый Күзөнөнүн көп жетекчилерин байкайм да мен. Баягыдай эле кайдыгер. Андай болбош керек. Эне тилибиз жок болуп бараткан эне тилибизди кайра жандандыралы деген экинчи мына президенттин китебин бекер айтып аткан жокмун. Идеологиянын башында тил турат биринчи. Мамлекеттин биринчи атрибуту, касиети, куту да тил. Анан тил сөздө эң биринчи сөз болгон, анан башка маселелер чыгат. Мына ошону колдоп койгонуңарды, колдооңорду суранабыз, өтүнөбүз. Анан эмнени айтабыз? Эми бардыгы Кудайдан. Мына Асман шаары жөнүндө менден көп сурады, эми бир-эки сөз айтып кетейин саясаттан дагы. Саясат эмес, эми курулуш. Асман шаарын мен колдойм туугандар. Бирок бирогу бар да анын. Жанагы кийин долбоорлогон бир жигит сүйлөп атпайбы? Биздин долбоордун изи да калган жок деп. Ошондо кеп бар. Ошондо иттин өлүгү жатат. Дайыма бизде долбоор улуттук кыргыз улутуна, кыргыз урук дүйнөсүнө, касиетине байланыш керек. Долбоордун баарычы. Ошо кыртышка байланыш керек эле да. Анан жанагы мечитти көлгө, жарымын көлгө салам дегенге мен каршымын. Мен мусулманмын, намаз окуган киши. Бирок ыйык көлүбүзгө апарып, андай жанагы мечитти же башка эле оюн соог өткөргөн болобу, мерки светский дагы курулуштарды көлгө алып барып, малып, көлдүн ичине сүңгүп кирип салганга болбойт. Ыйык көлүбүздү анда булгап алабыз. Анда арзан, аны бир наркын кетирип алабыз. Албетте бул Асман долбоору, Асман шаары байлардын да ачасы болот деп ойлойм мен кийин. Ушундай түшүнүктөмүн. Ал кыргызга канча пайда алып келет, канча зыян алып келет, эми аны мезгил көрсөттүн, бирок жакшылыкты курабыз деген дымакты колдойм мен. Бузабыз деген эмес, курабыз дегенде. Бусуп келдик буга чейин, талкалап келдик. Эми куруу керек. Курабыз деген мейлиби кандай долбоор болсо да колдойбуз. Бирок деген жагын ошол улуттун кызыкчылыгы туруш керек биринчи алдыңкы катарда. Аман болуңуздар, дагы да сүйлөшүп туралы. Анан дагы сураныч, баягы эски окурмандар, эски достор лайк басасыңарбы, жанагыдай колдоп, тууган урукка, тааныш билишке таратып, биздин автордук берүүбүздү дагы жайылтканга аракет кылып берсеңиздер, биз да баягы тарыхты алыбыздын жетишинче көрөрмандарыбыз бар. 100 000 деп кеткен, кээде 10 000 деп кеткен көрөрмандар болду кээ бир жакшы берүүлөрүбүздө. Ошондойду айтып турабыз. Рахмат.